Урматтуу туугандар, барыңыздар көрүп аткандагыдай эле жанымда дагы бир ушундай сүйүнүчтүү кабардын ээси турат. Карманы үй алган эже. Мынакей эже жанында бүгүн агыр көлү болуп, ушундай жүрөгүнө толкуноолор батпай сүйүнүп турган учуру. Барыңыздарга белгилүү болсун үчүн эже өзү жөнүндө кыскача айта кетсин. Мен фамилиям Аракулова Гүлнарамын. 15 февралда 2021 жылы договор түзгөнмүн. Мына көп деле убакыт өткөн жок. Аябай ыраазымын компанияга. Мынакей мына бүгүн уже оформленияларын почти бүтүрүп калдык. Үйүңүзгө кире элексиз эле? Үйгө кире элекмин, бирок үй даяр. Үй даяр баары. Ошон үчүн баарыңарды чакырамын. Бул компания менен иштешкенге болот. Аябай ишеничтүү компания. Мен ыраазымын, чоң жетекчилери, бул жерде иштеген специалисттер дагы аябай жакшы кабыл алышат, канааттандыралы консультацияларды беришет. Ушундай ийгиликтерге жетишесиңер. Мен чакырам барыңарды. Алдабайт бул компания. Аябай өзү кепил болуп атат. Эже канча сомго жазылдыңыз эле? Үйүңүз канча сомдук? 2 миллион сомго жазылган. Баштапкы сумманы канча сом бердиңиз дегендей? Эми башка төлөмдөрдөн сырткары первоначальный взносу 500 миң сом бердиңиз. Азыр учурда айына бөлгөндө канча сомдон бересиз ошондо? Эми 13.000 канча, кыскасы 14 миңден бересиз. Үйүңүз кайсыл жерде, кайсыл райондо жайгашкан? Ушу Бишкектин өзүндө эле, эми Фучка 86, экинчи квартира. Канча бөлмөлүү? Бир бөлмөлүү. Бир бөлмөлүү. Үйүңүз өзелдери бар. Өзүңүзгө жактыбы, мындай канааттандыңызбы үйгө же мындай дагы бир аз чоңураак суммага жазылсам болмок эле деген өкүнүч болдубу? Андай ойго деле келдим. Кое турсам дагы кичине эме кылып анан алсам деп анан кайра ушу чечимге келдим, алып кое берейин. Мынакей сиз алдыңызда баштан өттү. Кийинки алуучулар кандай деп айтасыз? Ушундай чоңураак суммага жакшы үйлөр келетпи же балким чөнтөгүңүзгө карагыла дейсизби? Кандай совет бересиз? Мен совет берет элем. Мен ошо 1 миллион, 2 миллион анан 3 миллион так ушу суммаларга договор түзүш керек деп ойлоп турмун да. Көрсөм 2 миллиондон ашык, 3 миллионго чейинкилерге да түзсө болмок экен. Ошол жерден кичине ашып кетирдим мен. Анан ошентип, ошо 2 миллионго эле эме кылып договор түзгөнүм үчүн мындай арзан да үйлөрдү издөөгө туура келди мага. Ошондой. Эң негизгиси эми үйүңүз ушундай жакшылыктарга, дасторконуңуз жакшылыктарга, үйүңүздөр жалаң той болуп турсун. Эң негизгиси эле жашоодо баягы ар бир адамдын максаты ушул үй агыр көлү болуш керек. Биздин арабызда мынакей Кыргызстанда канчалаган жаш жубайлар бар, ушул үйлүү болсок деген жаш мырзалар бар, айымдар бар, канча жылдан бери батирде жашагандар бар. Ушул үй алууга ушундай мүмкүнчүлүктөр болсо гана дегендер бар да. Балким алар сиздер биздин компания жөнүндө толук билбешиңиздер мүмкүн. Бирок биздин компанияда баштапкы сумма болбосо, эгерде бизде акча чогултуу дагы программабыз бар. Акча чогултуу программабыз кандай? Баштапкы суммага акчаңыз жетпесе, биздин компания сиз үчүн жеңилдиктерди карап, 3% арзандатуу менен сиздин каалаган суммаңызды берип атып, ушул баштапкы сумманын акчасын кутулууга мүмкүнчүлүк болот. Ошондуктан ушул кабарды баардыгын айта жүрүңүз. Себеп дегенде же адамга адам биз көп бирөөбүз да. Сиз дагы бирөө алсаңыз, эртең сизди көрүп дагы бирөө алышы мүмкүн дегендей. Ошол сыяктуу сиз дагы барганда ар бир мүмкүнчүлүгү жетпеген же болбосо ушуна муктаж болуп аткан адамдарга айтсаңыз, бул сиздин менин оюмча муктаж адамдар аябай көп. Бул келечек кооператив аркылуу эң оңой жол менен алса болот деп ишендирип кете алам адамдарды. Ошо эч кандай мындай кыйынчылыктар болгон жок мен үчүн. Үйдө өзүңүз эле алып койдуңузбу же? Же мындай сизге көмөктөшкөндөр болду? Өзүм эле. Өзүңүз эле. Мынакей демек айымдар деле үйлүү болсо болот экен да.
Чоң рахмат эжеке бизге келип ушундай өзүңүздүн кубанычыңыз менен бөлүшкөнүңүзгө. Биз дагы аябай кубанычтабыз. Уялган адамдарындай калтырак басып, ушундай бир энергетикасы сезилип атат. Аны сиздер экран артында отуруп сезбешиңиздер мүмкүн. Бирок мен сезип атам. Мен ушундай бактылуу адаммын. Күнүгө бизде 5-6 адам болсо, ошо 5-6 адамдын кубанычында жанында туруп, ушундай интервью алууга сиздер дагы барыңыздар. Мен жанында туруп ушундай үйүңүздү алуу менен кубанычыңызды бөлүшкөнгө дагы иншаллах убакыт келсин. Дагы бир жолу чоң рахмат. Үйүңүз Силерге да чоң рахмат. жакшылыктарга, дастархан жай берсин. Каалаймын бүт ушу жакшылык, ийгиликтер бүт коштоп жүрө берсин.